Фактчек KG сайтынын редактору Болот Темировго кол салууга шектелип 4 адам кармалды. Бул тууралуу ИИМдин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда кармалгандардын экөө 27 жашта, бирөө 28де, ал эми бирөө 26 жашта. Алар Жалал Абад облусунун тургундары болгон. Алар 14 январь күнү саат 7де кармалып, Бишкек шаардык убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда сотко чейинки тергөө амалдары жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта. Эске салсак, Фактчек сайтынын башкы редактору Болот Темировду 9 январда белгисиз адамдар аталган сайттын кеңсесинин жанынан сабап телефонун тартып алышкан. Бишкек-Ош унаа жолунун 293-чакырымында жол кырсыгы катталып, бир адам каза болуп, 6 адам жабыркады. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, кырсык Токтогул районунун аймагында болгон. Анда Honda Stream үлгүсүндөгү унаа жолдон чыгып оодарылып кеткен. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары кырсык болгон жерге барып, каза болгон адамдын сөөгүн унаадан чыгарып, тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун жарлыгы менен Кыргызстандагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Сухроп Алимзада башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу элеген кызматынан бошотулду. Тажикстандын президентинин маалымат кызматы билдиргендей, президенттин башка жарлыгы менен аталган кызматка Назирмат Алимзада дайындалды. Ал 52 жашта, дипломаттык кызматта 2003-жылдан бери иштеп келет. Акыркы 5 жылдан бери Назирмат Алимзада Тажикстандын Казакстандагы элчиси болуп эмгектенип келген. Эске салсак, 10 январга караган түнү Баткен районунун Орто Боз айылынын Жакөрүк участкасы аркылуу өткөн Ош-Баткен-Исфана унаа жолунда Карабак айылынын тургунуна таандык болгон унаасын тажик жарандары тарабынан таш ыргытылып, терезелери талкаланган. Буга чейин Кыргыз өкмөтү кырдаал тынчыганын, ыкчам кырдаал толугу менен көзөмөлдө турат деп маалымат тараткан. Тажикстандын УКМКсыдагы чек арадагы жаңжал тууралуу өз версиясын айткан. Тажик тарапка Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги кезектеги нааразычылык нотасын тапшырган.